Very long over this. Very long over this. Yoldaş Bişkek şahrının eri, Militsiyanın Kayгыл кызмат башкармалыгынын курама экипаждары түнкү рейд иш-чарада кызмат өтөөгө даяр. Коопсуз шаар, коопсуз өлкө долбоорун ишке ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаарында Ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын кырдаалдык борборду активдүү иш алып барып, жарандардын коопсуздугун жана укук тартибин камсыздоо негизги ролду ойногон. Кырдаалдык борбор шаардагы ыкчам абалды заманбап видео көзөмөл системалары аркылуу сутка бою көзөмөлдөйт. Байкоо камералары адамдар көп топтолгон жерлерде, борбордук көчөлөрдө, сейил бактарда, түнкү клубдардын айланасында, ошондой эле соода көңүл ачуу борборлорунда орнотулган. Борбордун кызматкерлери реалдуу убакыт режиминде абалды көзөмөлдөп, укук бузууларды жана шектүү аракеттерди аныкташат. Эгерде мыйзам бузуу катталса, маалымат дароо милициянын жакынкы кайгуул топторуна жөнөтүлөт. Сигналды алган соң кайгуул кызматкерлери ыкчам түрдө окуя болгон жерге жетип, тиешелүү чараларды көрүшөт жана укук бузууларды кармашат. Мындай ыкчам жана координацияланган иш-аракеттер реакция кылуу убактысын кыскартып, укук бузуулардын алдын алуу жана ачуу натыйжалуулугун жогорулатат. Коопсуз шаар, коопсуз өлкө долбоорун ишке ашыруу жана интеллектуалдык видео көзөмөл системаларын киргизүү, коопсуз шаардык чөйрөнү түзүүгө, калктын укук коргоо органдарына болгон ишенимин жогорулатууга жана коомдук тартипти туруктуу көзөмөлдөөгө өбөлгө түзөт. Жарандарга кайрылуу. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору, эске салабыз, коомдук жайларда коопсуз шаар, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында сутка бою видео көзөмөл жүргүзүлөт. Сиздерди мыйзам талаптарын жана коомдук тартип эрежелерин сактоого чакырабыз. Ар бир укук бузуу катталып, күнөөлүү адамдар аныкталып, мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Шаардын коопсуздугу бул биздин жалпы жоопкерчилигибиз. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына Бишкек шаарынын 7-кичи районунда белгисиз жарандардын ортосуна мушташ болуп жатканы тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам түрдө милиция кызматкерлери барып, 1999-жылы туулган МН, 1999-жылы туулган АА жана 1998-жылы туулган ГР, 2000-жылы туулган РД аттуу жарандарды аныктап, райондун башкармалыгына жеткиришкен. Текшерүүнүн жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 126-беренесинин майда бейбаштык негизинде аталган жарандар кармалып, райондук башкармалыктын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Урматтуу Борбор калаанын тургундары жана коноктору, Бишкек шаарынын милициясы эскертет: коомдук тартипти бузган, агрессивдүү жүрүм-турумду көрсөткөн же коомдук жайларда жана көчөлөрдө топтолуп мушташууга катышкан аракеттер үчүн мыйзамда катуу кылмыш жоопкерчилиги каралган. Мындай аракеттер үчүн 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы колдонулушу мүмкүн. Бишкекте коомдук тартипти бузуу фактысы милиция кызматкерлери тарабынан токтотулду. Буга чейин социалдык тармактарда мас абалындагы бир топ эркектердин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлерине кол салганы тууралуу видео тараган. Бул факт боюнча Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында каттоо жүрүп, текшерүүгө чейинки иштер башталды. Текшерүүнүн жүрүшүндө окуяга катышкан бардык жарандар аныкталып, милиция бөлүмүнө жеткирилди. 2003-жылы туулган БК, 2002-жылы туулган
АА жана 1999-жылы туулган Аны аталган жарандарга Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 126-беренеси майда бейбаштык боюнча протоколдор түзүлүп, райондук башкармалыктын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Жана эле айтпадым беле силерге ичпегиле деп, Биз ичкен жокпуз. Аттык коебу. Болду дейм, өзүңүзгө келиңиз дейм, байкей. Тура байкей, болду. Бүттү, уйку бүттү. Тур. Жүр эми. Mo yerде mo байке. Болду, тынч байкей. Болду, тынчыраак турчу байкей, Болду, тынчыраак. Жүр. Дайте ему салфетку. Мы сдаемся, все. Тур, болду, тургула. Жо, водитель бар. Айда полный видео. Жок, мен жана айтып кеткем да ичпегиле айдабагыла деп. Могу жерден ичип чыкканда булар. Все. Келтим, грандовун артына атсаң, фуражка бар, атып. Сөз окшошпой калдыбы дейм да. Ким айтып атат аны? Сиздин офицериңиз айтып атат. Жолдош, сержантский состав айтып атат. Грандоо деп атам мен. Грандиозный Жок, алдыңкы эшин атсаң, алдыңкы. Грандоо дедим мен, байкесим. Hyundai Грандоо биякта, автоунаа. Так точно, можешь стачить. Видеодо деле тартып атат баары, сарсына болот. Силер Октябрьскийденсиңби? Эки миң жыйырма алтынчы жылдын 16 апрелинде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө Чүй облусунун Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн 3 ыкчам ыйгарым укуктуу кызматкери ТДН, КАК жана МРШ пара алып жаткан учурда кармалышты. Тергөө тарабынан аныкталгандай, кызмат адамдары жарандардан текшерүүнү токтотуу жана кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу чечим кабыл алуу үчүн жалпы суммасы 220 000 сом өлчөмүндө акча талап кылышкан. Буга чейин шектүүлөр талап кылынган сумманын 165 000 сом бөлүгүн алып коюшкан. Кармоо Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын имаратында паранын калган 55 000 сом өлчөмүндөгү бөлүгү берилип жаткан учурда жүргүзүлгөн. Азыркы учурда кармалгандар Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик кабинетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Иштин бардык жагдайлары аныктоо үчүн зарыл болгон тергөө иш-аракеттери жүргүзүлүүдө. Эки миң жыйырма алтынчы жылдын 19 апрелинде болжол менен саат таңкы 5:30 чамасында Бишкек шаарынын милиция кайгул кызматынын кызматкерлери тарабынан Дайво Nexia үлгүсүндөгү унааны токтотуу аракети көрүлгөн. Айдоочу инспектордун токтотуу боюнча мыйзамдуу талабына этибар албай, кызматкерди сүзүп кеткен. Натыйжада инспектор бутун сындырып алган. Дароо эле аталган унаа боюнча маалымат түнкү нөөмөткө берилген жана кийинчерээк милициянын кайгул кызмат башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кармалган. Жабыркаган инспекторго биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөн. Урматтуу айдоочулар, жол кыймылынын эрежелерин сактоону, мыйзамдуулукту карманууну жана милициянын кайгул кызматынын кызматкерлеринин бардык мыйзамдуу талаптарын аткарууну өтүнөбүз. Бишкек Ош унаа жолунда айдоочулардын коопсуздугун камсыздоо боюнча профилактикалык иш-чара өткөрүлдү. 2026 жылдын 17 апрель күнү Бишкек Ош эл аралык маанидеги автоунаа жолунун Өзгөн районунун аймагындагы Кароол айылында саат таңкы 4-төн 7-ге чейинки аралыкта айдоочулардын коопсуздугун камсыздоо максатында тиешелүү профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлдү. Аталган иш-чаранын жүрүшүндө уйкусу келип унаа башкарган айдоочулар токтотулуп, алар менен түшүндүрүү жана эскертүү иштери жүргүзүлдү. Айдоочулардын уйкусун ачуу боюнча зарыл чаралар көрүлүп, кызматкерлери тарабынан кан басымдары текшерилип, жол кыймылынын коопсуздугун сактоо боюнча кеңири түшүндүрмөлөр берилди. Жол кыймылынын коопсуздугу ар бир айдоочунун жоопкерчилиги. Урматтуу айдоочулар, узак жолго чыгаар алдында жетиштүү эс алып, чарчаган абалда унаа башкарбоону өтүнөбүз.